чоң жаңылык дүйнөлүк көчмөндөр оюндары ЮНЕСКОга дүйнө жүзүндөгү маданий мурасты сактоодогу эң мыкты тажрыйба деп киргизилип, ошол эле учурда мүнөшкөрлүк араб өлкөлөрү менен кээ бир Азия өлкөлөрү менен биргеликте ЮНЕСКОга киргизилди. Бул эмне дегендик? Бүткүл дүйнө жүзү боюнча бүткүл дүйнө жүзүнүн коомчулугу мүнөшкөрлүктү, салбурунду дүйнөлүк мурас деп тааныйт деген сөз. Ошо менен баарыңыздарды куттуктайм. Ушул салбурун башталып 2006 жылы башталды эле. Мына убакыт деген учкан куш экен. Ушундай мезгилдер өтүп, андан бери канча суулар агып, канча күндөр өттү. Ошол мезгилдердин ичинде салбурун коомчулукка алынып, өнүгүп, бүгүн улуттук спорттун түрүнө айланып, чеберлер пайда болуп, жерлерде бардык дээрлик бардык 7 дубанга тарап, мына бүгүнкү күнү 15 жылдык өзү белгилөө болуп атат. Ушул биз Чилде майрамына жыл тогошуп кетип атканда, ошо Чилде майрамына ылайыктап, ошо биздин федерация чогулуп, бүгүнкү күнү атайын ушул салтанаттуу түрдө 15 жылдык деп белгилеп, анан мыктыларын жыл мыктыларындагы аныктап, ошондой эле биздин өзүбүздүн кубанычты бирге чогулуп алып, салбурундун мүчөлөрү, ишкоздору бардык бизге тиешелүү министрликти, департамент, дирекцияларды, алар менен бирдикте ушуну белгилеп аткан учурубузда. Жерде албетте түптөгөн инсандарга ыраазычылык, канча деген ушул биздин унутулуп бара жаткан тарыхыбызды түптөп азыр дүйнө жүзүнө дүңгүрөтүп, ушул салбуруnsuz эч кандай бардык жерде айтылып кетет. Эч кандай иш чара көркүнө чыкпайт. Учурда сыйлыктар ушу маданият министринен кетип жатат, сыйлыктар. Андан кийин департаменттен, анан ошондой эле улуттук спорттон. Бул жерде абдан тандалып, жыл мыктылары ар бир өзүндө ушу протокол менен каралып, ошолордун баары бирге келип сыйлык жана ошондой эле Салбурун федерациясынын бул 15 жылдыгынын төш белгиси менен дагы сыйланып жатышат. Мыкты кушчу деген наам алдым, аябай сыймыктанып атам. Мен ойлоп атам, ушу эмгегим боюнча берди окшойт деп. Мен эми ата-бабаларым бүтө эле 7 атамдан бери салып келген. Өзүм атам менен бала чагымдан бери эле кошо аралашып жүрөм. Кийинки 16 жылдан бери дагы ушу Салбурун федерациясына кирип катышып жүрөм. Быйылкы жыл биздин федерация үчүн аябай жемиштүү жыл болду. 15 жылдыгыбыз. Андан сырткары быйылкы жылы мыкты спортчу наамын улуттук спорт ичинен биздин жаачыбыз Мурадил уулу ынтымак алды. Мыкты машыктыруучуну мен Молдохунов Нурлан алдым. Быйылкы жыл бизге аябай жемиштүү жылдардан болду. Кийинки жылды дагы Кудай буйруса ушундай ийгиликтүү жыл болот деп күтөбүз. Баарыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттуктайм.